Мына каралмаган сай өзү кичинекей эле сай. Эмнеге бул жак тосконго кызыгып атышат билбейм. Муну казып баштайбыз деп не болуп калат, эми бир жумадан кийин капсула салат кетип атат. Эми азыр бизде коркунуч болуп турат да. Суунун бийиктиги 83 метр бийиктикке көтөрүлөт. Сузак районун суга суу менен камсыз кылуу үчүн Каралма дарыясына кубаттуулугу 18 миллион куб болгон суу сактагыч куруу пландалган. Анын курулушу дал ушул жылдын аягына чейин башталары айтылган. Бирок Каралма айылынын тургундары бул долбоор айылды жана Токой аймактарын кооптуу абалга кептей турганын айтып чыгышты. Специалист эмес, көз менен көрүнүп турат да. Мына курулган жери мындан казып чыктырып мындан алып туруп. Ушул жерден баштап дамбаса тосо турган болсо мына жака эң ыңгайсыз жерден баштапты да булар. Геодезисттер келип 3 күн жатып изилдеген. Алар мына жердин кыртысын алган, ар жерден чукуп көрүшкөн 3 күндө. Анан алардын тыянак чыгарып кетти дейт. Тура келбейт экен жер шартына. Бул жерге опшум дамба курганга болбойт экен деп атат. Анан ошого карабастан куруп атканда эл таң калып атат да, эмнеге андай кылып атат деп. Муну казып баштайбыз деп не болуп калат. Эми бир жумадан кийин капсула салат кетип атат. Эл караңгы. Элге түшүндүрмө берген жок, элге объявление берген жок. Эл ушундай болот имиш деп эле жүрөт да, ушундай болот имиш дегенде сөз менен жүрөбүз биз. Анан официальный мына болот силерге. Ушундай болот экен деп эч ким түшүндүрө берген жок элгечи. Элге кайрылган деле жок, эл менен эсептешкен деле жок да. Ошон үчүн эми эл менен эсептешип келип, элге түшүндүрмө берип, ушундай. Может, коркунучу жоктур, может, балким. Мына ушу көчкү болгон. Эгерде бу жерде 80 метр көтөрүлө турган болсо, мына жердеги үйлөр жараксыз болуп калышы мүмкүн. Мына көчүрүш керек. Бияк көчүп кетет. Жакшы болбой калат да. Жогору жака дары барат деп атышат. Мындан бир 2 километр көтөрүлүп ошака барат деп атат элдер. Ошон үчүн муну көйгөй болуп атат. Каралмалыктар мына туугандар укташпай атат. Каралмалыктар суу сактагычтын курулушуна каршы эмес. Бирок аны айылдан алыс Каралма жана Көгарт дарыялары кошулган тилкеге курулушун талап кылууда. Тургундардын айтымында суу сактагыч ошондо гана эл жана Токой үчүн коопсуз болот. Каралма айылынын суусу келет да, сайы. Мына жака Көгарттын сайы келет. Мына каралмаган сай өзү кичинекей эле сай. Эмнеге бул жак тосконго кызыгып атышат билбейм. Биринчи ушул жактан тосулат деген. Эгер ушул жерден тосулса элдин баары макул. Мына жердин кыртышы да тура келет. Элге зыяны да жок, Токойго да зыяны жок. Эч ким каршы эмес. Ушул жерден тосо берсе макулбуз. Анан жанагыл жактан тоссо канча деген гектар Токойго да зыян, бир айылга, селый айылга зыян да. Канча деген эс алуу жайлар турат. Бир 500 жылдык жаңактар бар ал жердечи. Канча деген гектарлаган. Аны тупрагы да туруштук бербейт. Элдин баары ошого найразы. Эгерде жанагы көпөрөдөн көргөздүк го, көпөрөдөн тосулса, биздин красный кылып чийип коюптур уже биздин центрде садик, мектеп, айылдын жарымы кетет экен да. Биз нарко өйүс деп коебуз. Ошол жака чейин айылга чейин кетет экен. Агер ушул жерден тосулса, жана биз турган көпөрөгө чейин барат экен да. Эч кандай көпөрө, жол, пол, Токой, айыл пайыл эч кимге зыяны жок. Биздин президентибиз Садыр Жапаровго жана генералыбыз Камчыбек Ташиевке кайрылабыз. Каралма эли ошол жанагы тосулат деген жака суу сактагычты нол жака жылдырып ушакчан тоссо жакшы болот эле да. Колуну Каралма эли суранабыз. Азыр жана картинкасын көрсөк деле бүт Токойду басып турат, көл турабы? Ал эки суу кошулган жеринен кылса, мисалы үчүн зыяны жок да. Суу сактагыч тууралуу так маалыматтын жоктугу божомолдордун гана айтылып жатканы Каралманын тургундарынын тынчсыздануусун күчөтүүдө. Мындан улам алар президент Садыр Жапаровго жана УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылышты. Токой бардыгыбыздын байлыгыбызда. Анан мына центрибиз баары эле красныйга кирип калыптыр да. Анан эгерде мына мектеп бузулуп кеткен турган болсо, мечитибиз, фаптар бар жок болгон болсо, мына бир целый бир Каралма айылын бир жака апарып эле көчүрүп койгон да. Ошон үчүн биз мына Садыр Жапаровдон, Камчыбек Ташиевден суранат элек. Бир өз көзөмөлүнө алып келип, бир текшерип берип, анан элге зыян келтирбей турган кылып, ылдыйрактанбы, жогоруктанбы куруп берсе болот да. Биз ошол көйгөйүбүз ошо болуп атат. Элдин көйгөйү ошо. Эгер ошондой жакын жерден тосмо курса, мына биздин жер шарты тура келбейт. Кара тупрак биздечи. Бүт эле агып сайга түшүп калат. Жамгырда эле билебиз да биз бул жерден жашаганбыз. Кичине дарагы жок эле жер сразу агып жолдорго түшүп калат. Ошо туруштук бербейт. Чопо же ак тупрак болсо анда жамгырга туруштук берет. Эгерде ошол жерди тоскон болсо, мына жер баары жок агып толуп калат колоттун баарычы. Бул сөздөрдү каңгырыш эле угуп атабыз да. Чын жалганын бизге белгизген бийлик тарабынан деле эч кандай неме жок. Мынандай биринчи карта келди эле деп уктук эле Токой чарба тарабынан.
ошол эки суунун кошулушунан суу сактагыч курулат экен. Анан водозабор берагырактан болот экен десе сүйүнүп калдык эле. Ошол жерден болот экен деп. Анан эми дагы угуп атабыз. Суу сактагыч бери көздөп, биздин айылды көздөп жылды деп угуп атабыз да. Бирок точный эл менен кеңешип, элге ушундай болду деп маалымат берген бизге эч ким жок. Ошону бизге дагы жогору жактан келгендер, айыл өкмөт, бийликте иштегендер келип, ушундай болот деп түшүндүрмө берип койсо, биз дагы кыжалаты жок жашайт элек. Көк Арт айыл аймагынын башчысы Ойрот Анаркулов буга чейин жерди изилдөө иштери жүргүзүлгөнүн, бирок эксперттик корутунду даяр боло электигин айтты. Суу сактагыч курулат же курулбайт деген так чечим жок болгондуктан элге толук маалымат бериле элек деп кошумчалады. Эми бизге кабинет министерствосунун ошонун тарабынан кабыл алынган чечим экен. Анткени мына Көк Арт өрөөнүндөгү миңдеген гектар талааларыбыз бүгүнкү күндө баягы кайракы болуп турат. Негиз жайындасы суу жетпей калат. Ошонун негизинде түшүмдүүлүктүн сапаты аябай эле түшүп кеткен, количествосы да аябай түшүп кеткен. Ошонун алдын алуу боюнча бул кабинеттен чечим кабыл алынып, Бакыт Төрөбаев дагы 2 жолу келип туруп, жеринен таанышып, бул боюнча жердин составын, суунун канча чогула турганын, кандай боло турганын баардыгын жеке өзүнүн көзөмөлүнө контролдоп турат. Проект деген эми баягы көптөгөн бир 500-600 парактан болуп жазылат, а бизге жөн эле мындай бир картасын көрсөтүштү. Картада ошо Катаранкынын көпүрөсүнөн тосулганы чын экен. Ошол жерден тосулуп, Каралма элине жол ошол ГЭСтин үстүнөн, жана суу сактагычтын үстүнөн өтөт экен дагы. Күн батыш тарабында биздин Үч булак деген айылыбыз бар, токойубуз бар. Ошол Үч булак менен Каралма айылына жол салынып берилет экен. Суунун бийиктиги 83 метр бийиктикке көтөрүлөт. 83 метр бийиктикке көтөрүлгөндө Каралманын айылына жетпейт. Бизде бар айтканда жана змейкабыз бар. Ошо ортоңку змейкага чейин суу толот экен. Айылга суу жетпейт. Жер көчпөй турган, суунун качпай турган кылып туруп, өздөрүнчө мындай проектлери бар экен. Буну деле биз өзүбүз көзүбүз менен көргөн жокпуз. Эми угуп атканыбыз боюнча биз дагы кеңешип атабыз. Элдин үнүн биз дагы бийликке жеткиздирип атабыз. Бул болуп атканда элге ушундай биздин единственный дүйнө жүзүндөгү уникальный бир жаңгак токойубуз бар. Ошол жер жок болуп кетүү коркунучунда турат десек, алар бизге илимий тил менен түшүндүрүп берип атканда, эч кандай элге, топуракка зыян келбей тургандай болуп туруп, бүтүн ошо суу сактагычтын астына клёнка коюлат экен. Клёнка коюлуп, андан биринчи казылып чопого чейин жетет экен дагы, анан анын түбүнө клёнка коюлат деп туруп бизге түшүндүрмөнү беришти. Бирок официалдуу түрдө проектисин көрө элекпиз бүгүнкү күндө. Айтып түшүндүрмөсү боюнча элге, токойго, жерге эч кандай залал зыяны келбейт экен. Корутундусу толук кандуу чыгып бүтө элек экен эксперттердин. Ошол корутунду чыккандан кийин же курулат, же курулбайт деген бүгүнкү күндө чечим кабыл алынат. Белгилей кетсек, Каралма айылында 4000ден ашык адам жашайт. Айылда 2 бала бакча, 2 мектеп жана 1 ФАП бар. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.